Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Сузак райондук электр тармактары ишканасынын Барпы бөлүмүнө заманбап имарат пайдаланууга берилди. Аны курууга 3 миллион сом сарпталган. Бүгүн мына имараттын ичинде ушу бардык элди тейлөө жагындагы анан иштеп аткан жумушчулардын да шарты түзүлгөн имарат. Мен ойлойм, эми биздин жумушчулар мындан да эки эсе жакшы иштеш керек, жоопкерчиликтүү иштеш керек. Эң негизгиси ушу элибизге электр энергияны убагында үзгүлтүксүз өчүрбөй жеткириш. 5000ден ашуун абоненти тейлеген Барпы бөлүмүнүн электриктери буга чейин авариялык абалдагы имаратта элге кызмат көрсөтчү. Алардын бири 3 жылдан бери иштеп жаткан Азимбек Шакиров бизге буларды айтты. Мына үстүнө жакында эле алмашыдык, жамгыр өткөндөн кийинчи. Анан кыйынчылыктар бар эле. Суук өтөт эле. Айнектерди өзүңөр көрүп турасыңар, аварийный акыбалда турат эле. Бизде эле коркот элек көбүнчөчү. Мына эми жаңы участка түшүп, жакшы болуп калды да, Кудайга шүгүр. Мурдага караганда эми жакшы. Эми бардык нерсеси көрүп турасыңар, базары жаңы. Болушунча аварийныйларга тез жетип барышка аракет кылабыз. Жакшырган шартта иштеп жаткан электриктерден жергиликтүүлөрдүн да үмүтү чоң. Анткени кышкысын электр чубалгылары аварияга учурап, жарыксыз калган учурлар көп болот. Ал эми жаңы имарат жана жаңыртылган техникалык жабдыктар андай көйгөйлөрдү бат чечүүгө көмөктөшөт. Кыш болгондо эле свет өчөт, жарык өчөт деп коюш эле азыр үзгүлтүксүз иштеп атышат. Мындан арда булар жакшы иштейт деп ойлойбуз. Бул жакшы, ушул имараты жакшы куттуу конуш болсун дейбиз. Бул эми бул имараттын бүтүшү да биздин Кыргызстан Республикасынын президентинин баягы региондорду өнүктүрүү аймакта санаттуу жылына карата бир ошол саясаттын бир ишке ашуунун бир белгиси деп эсептейбиз. Сузак электр тармактар ишканасынын Барпы бөлүмү 5000дей үй тиричилигине керектөөчүлөрдү жана 350дей ишкердик багыттагы абоненттерди электр энергиясы менен камсыздайт. Белгилей кетсек, Жалал Абад электро ишканасы дагы ушундай 2 бөлүмдүн имаратын жыл аягына чейин пайдаланууга бермекчи. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.